Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин жанымда өзгөчө ырчыбыз Кайрат Кыргыз келип отурат. Кайрат мырза, саламатсызбы? Интервью баштаганга чейин эле маанайыңыз мындай, настроенияңыз жокту, чарчап калгандайсыз. Энергияңыз ашып мындай турчу элеңиз. Жакшы, меники дайыма эле өзүнүн угу менен кете берет дегендей, учуру менен дегендей, ар бир нерсеге баягы жооп бергенге, интервью бергенге, иштегенге баягы кете беребиз да дегендей. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык болуп жатат деген суроо, эми чыгармачылык адам болгондуктан хитрыларыңыз жаралуудабы? Чыгармачылык дайыма искусствонун адамы болгондон кийин чыгармачылык дайыма баягы жаныңда жүрөт да. Бир жерден болбосо бир жерден дегендей. Анан кийин дайыма өзүбүздүн ансамбль бар, ансамбль менен ырдоо, андан сырткары өзүбүздүн сабак бере турган баягы окуу жайыбыз дегендей. Андан сырткары ар түрдүү концерттерге чыкмай, элдердин жакшылыгына кызмат кылмай дегендей. Ошол менен эле алек болуп жүрөбүз дайыма. Окуучуларга сабак берем да, комуздан сабак берем, вокалдан сабак берем. Андан сырткары өзүнчө бир театральный курс дегендей. Жаш балдардын баардыгы тең ошол баягы жомоктор менен иштегенге, анан кийин баягы ырдаганга, ошол менен баягы сабак болуп эле, ошондой эле частный сабак деп коеюнчу. Жеке. Хит болгон ырыңыздан кийин ошолдой деңгээлде хит болгон ырларыңыз жарала элек да? Мисалы мен фольклор ырчы болгондуктан ар бир нерсеге баягы иштелип чыга берет. Ошого окшош же болбосо фольклорчулардыкы баягы элдик ырларга көбүрөөк басым жасайт да. Анан кийин жаңы ырлар менен дагы дегендей өзүнчө бир формат менен ошолордун баардыгын тең баягы иштеп кете бересиң. Анан көпчүлүк азыр баягы клип тартылбаса эле, ошо клип аркылуу эле баягы элдер ыры бар, ыры жок дегендей бир эмеде боло беришет да. Чындыгында радиодо өзүнүн кайсы ырды иштеп чыксам эле дароо радиого жөнөтө берем да мен. Кайсы ырларды иштеп чыктыңыз анда? Кайсы ырлар азыр радиодо жаңырууда? Мисалы, жакында эле ошо фольклорный жанрдагы биздин өзүбүздүн телевидение атай жакшы кылып тартып беришти. Ойлончу деген ырлар болуп атат. Андан сырткары Айылымдын карылары деген ыр кетип атат радиодон, өзүңдү эңсеп деген ыр кетип атат. Анан современный форматтагы да өзүнчө дагы бир сүйүү ырлары, жаштык ошондой бир ырлар кетип атат да. Негизи сиз башында фольклорный ырчы болчусуз, Кайрат байке? Азыр деле. Бирок ошол өзүңүзгө эстрада жакынбы же? Жок, меники эч айырмасы деле болбойт да. Себеби дегенде мен үнүм баары бир кандай калыптанса ошо боюнча эле кете берет. Мен фольклорный үн, фольклорный жанр көбүнчөсү аранжировка болсо, эстрадный вариантта көбүнчөсү башкача айтканда современный азыркы типтеги да. Азыр өзүңүз жалгыз эле иштеп жатасызбы же жардам берген продюсер, менеджерлериңиз Кайрат Кыргыз деген бир проект менен чоң проект менен чыктыңыз эле? Эми өзүбүздүн, например, азыр окуучуларым деле чоңоюп калды, ошолор менен чок иштешебиз. Көп баягы административный мындай команда бар. Анан буюрса ошолор менен иштеп келебиз дегендей. Инстаграмдагы сүрөтүңүз жөнүндө сөз кылалы анда? Эми аны просто жөн эле жылдан кийин баягы юмор катары эле салып койгон нерсе. Анан көпчүлүгүнө баягы хайп деп элестетип кетип атышат да. Мен хайп үчүн эмес, жөн эле юмор катары эле эме кылгам да. Андай сүрөттөр толтура эле негизи эле. Андан кийин өчүрүп койдуңуз. Эми кызыккандар эми көрүп атышат да өзүлөрү эле. Өчүрүп салдыңыз андан кийин посту бир күндөн кийин өчтү же ошол күнү эле өчүрүп салдыңыз окшойт, э? Жок, 2 күндөн кийин болуш керек, по-моему, мне кажется. Ошо өчүп калыптыр да. Мен өчүргөн жокмун, өчүп калыптыр. Мен в жизни андай нерсени салган нерсени кайра өчүрбөйм. Даже бирдеке учур болсо деле мен өчүрбөйм. Андан мен
уялбаймын дагы, эч кандай эчтеке да болбойм. Просто баягы Инстаграмдын өзүнүн эмеси бар экен, ошого жараша анан өчүп калды да. Коллегаларыңыз, кесиптештериңизден дагы ар кандай сөздөр айтылды, посттор жазылды. Сиз ошол сүрөтүңүздү жүктөгөндөн кийин эле мындай турдуу комментарийлер кетти. Өзүңүзгө жеке кат жазуулар болду? Эмнеге мындай сүрөт илдиң эле же мындай кылганың туура эмес, кайрат деп? Эми туура эмес деп мага айта алышпайт. Айтпай деле койсо деле болот. Мисалы тааныштарым ал нерсени айтпайт, потому что мени билишет. Кандай экенмин, я человек с юмором, андай нерселерди көңүлүндө эле бурушпайт, баягы көрүп коюшат, анан күлүп коюшат, баягы Кайраттын кылыгы деп эле. А так ал жерде эчтеке деле жок, ал обычный эле нерсе. Кому как дегендей. Кандай көз караш менен карайт деген. Тийишкендер тийишсе керек, наверное. Кээ бирөөлөр баягы жазып, анан кээ бир фейсбуктардан көргөндө тим эле өзүнчө бир аябай адептүү болгон кишилер. Мындай карасаң ошолор эле там эң төмөн тартипсиздердин баардыгы тең мына ошолор да. Анан карап туруп эле таң каласың да, акылдуу болуп. Жанына келсең эле билинет кандай адам өзүнүн эмесин. Бул сүрөттөн эч кандай уят деле нерсе жок. Кайрат байке, мындай эл менен көп иштешкен адамдар десек болобу, ошол эле балким ырчылар, эки жүздүү адамдар болушат деп айтышат да. Сиз буга кандай карайсыз? Эми сизде деген жок, негизи эле. Ырчылар эки жүздүү деп антип эми көп адамдар менен иштешкен адамдар мисалы үчүн. Мындай да, бизде деген эки этап бар да, искусствонун чеберлери, анан накта профессионал ырчылар менен жөнөкөй баягы башка сферадан келип туруп ырчылар болгондор экөөнүн айырмачылыгы албетте толтура бар да, асман менен жердей да. Мына мисалы искусствонун накта чеберлери, профессионал ырчыларды мында карап көрсөң, алар башкача болушат негизичи. Ал эми баягы башка сферадагы келип ырчы болуп өзүнчө биздин шоу дүйнөгө аралашкандар, алар өзүнчө бир интрига менен жүргөн адамдар да. Аларды эсептөөгө болбойт. Ошону айырмалаганга билиш керек да. Ошол интрига менен жүргөндөр азыр көбү да. Шоу бизнести бизнес катары, ошол чыгармачылыкты бизнес катары алып кеткендер. Буга көз карашыңыз кандай? Мисалы искусствонун адамдары кээ бирөөлөр бизнес менен заниматься этсе, баш оту менен ошол жака кирип кетет мисалычы. Анан көбүнчөсү искусствонун накта ушул жерден дагы накта профессионалдар бизнеске көп жакын эмес. Булар деген жан дүйнөсүнүн баары фанатизмдер. Башка сферада келгенде алар уже акча менен первый план, алардык акча. Булар ойлошкон баягы бизнес катары келип атат өзүн таанытыш үчүн, өзүн эме кылыш үчүн. А так чындыгында мен аларды баягы искусствонун адамдар катары эсептебеймин. Как любительский катары эсептейм. Сиз фанатсызбы агай? Мен өзүмдүн сферамда албетте фанатмын. Канча жылдан бери чыгармачылыкта жүрөсүз? Мен ушул тууралуу билбейт экенмин. Балким мага окшогон көрүүчүлөр дагы бардыр. Сиз канча жашыңыздан бери сахнада жүрөсүз? Мен 2 классында Петр Шубин атындагы музыкалык школага киргенден баштап эле уже мен ар түрдүү концерттерге чыгып баштагам. Ошол кезде эле мен Бурулсун эжекебиз, Чокон Адырыч, Ашырал Айталиев агайларым кайсы жерде концертте болбосун, кайсы жерде болбосун, мен дайыма ошол жерде дайыма болчумун да. Айталиев менен мен деген классында окуп калгам. Ошол агайдын жанында жүргөм. Көп нерселерди мага үйрөткөн, ошол өзүнүн ырларынын баардыгын тең үйрөтүп, атайы ар түрдүү концерт болобу, Өзбекстандагы иш-чаралар болобу же Казакстандагы болобу, ошол жака дайыма мени ээрчитип алып жүрчү да. Негизи эле күнүгө эле ээрчитип эле алып жүрчү да. Ошон үчүн мен баягы 2 классыман баштап эле эме кылып калдым да. А так мындай профессиональный баягы ошол кезде эле профессионалга уже басым жасап калгам. Бирок баягы окуу жайды бүткөндөн кийин деп эсептелет. Окуу жайды бүткөндөн кийин уже 25 жылдык өзүнчө трудовойум бар дегендей. Шубинди бүттүңүз, андан кийин консерваторияны бүттүм. Элдик вокал бөлүмү деп коет да, ошол фольклор, традиционный фольклорный отделение. Ашырал Айталиев менен чогуу жүрсөңүз, балким мындай төкмөчүлүккө аз-маз ошол учурда болгон.
көбүнчөсү акындык кылып ырдап калчумун кээ бир концерттерге, анан даярдап алып барган жерлерге баягы ырдап калчумун. Фестиваль уюштуруп жүрөсүз буга чейин дагы. Ошол иш чараларыңыз тууралуу айтсаңыз. Мисалы бир жылда бир 3-4 фестиваль өткөзөм да. Анан кийин мына жакында уже Аймак иш кооздору фестивали бүттү, эл аралык элден чыккан таланттуулардын атайы фестивали. Андан кийин мына бала чак эл аралык конкурс фестиваль болот. Андан сырткары Ысык көл ракушка деген болот. Андан кийин Жете Өгүз аймак иш кооздору деген чоң бир конкурс фестивалдар болот. Булардын баардыгы тең ошол биздин маданиятыбыздын өркүндөп өсүшүнө өзүнчө бир чоң салым кошула турган нерсе да. Андан кийин андан сырткары ошол биздин жаштар арасындагы накта профессионалдар менен ошол өзүнүн дараметин өстүрүү максатында дагы баягы конкурста анан биздин маданиятыбызды, алардын башка чет мамлекеттен келген маданият менен муну бир чагылдырып, бириктирип дегенде ушундай бир чоң фестивалдар өтүлөт, таанышуу иретине бири-бирибиздин маданиятыбызды алмашуу деген максатыда баягы биздикин көрүп, алар биздикин көрүп дегенде жаратылышты көрүп, туризм башкача айтканда. Жылда уюштурасыз. Жылда уюштуруп келет да. Мына ошондой жакшы фестивалдарды уюштуруп жүрөсүз, бирок ошол нерселерге көп көңүл бурулбай, жанагындай сиз Инстаграмда баракчага сүрөтүңүздү илгенден аябай көңүл бурулуп кетти да. Бул нерсе мындай сизге капа кылбайбы? Азыркы капа кылбайт. Азыркы заманда ошондой нерселер көп да. Элдер деген бир сенсация издегенге эме кылып турушат да. Андан кийин жакшы эл артисти, накта залкарлардын баардыгын тең көрсөтүп, тааныштырып, билгизип атсаң, аз эле мындай бир просмотр болот. Андан кийин баягы ушундай нерселерди, юморду киргизип койсоң, же болбосо тырталаңдап, сайраңдап койсоң, өзүнчө бир просмотрлор көбөйүп калат деген. Эми заманга жараша да бунун баардыгы тең. Мындан 2 жыл мурун сиз менен маек курганда аябай позитивный адам сезилгенсиз. Азыр аябай олуттуудай көрүнүп жатасыз да мага. Чоң ойбодукпу? Ал этаптан 2 жыл өтүп кетпейт, ага чейин токтолуш керек да. Бирок токтолбойм го өмүрү. Ал этаптан өттүңүзбү же? Жок, өтпөй калайын. Это адам кандай болсо башында ошо боюнча эле кете берет. Анын характери кандай болсо, анын жан дүйнөсү ак көңүл болсо, өмүр бою эле ак көңүл болуп өтө берет да. Кой мен ак көңүл болбойнчу десең да баары бир кайра ошого ооп кетет. Ата энең кандай болсо, сен да ошондой болсуң, сен да балдарың ошондой болуп кете берет да. Сен кандай тарбияласаң балдарыңды да ошондой болуп кете берет. А сени кандай тарбияласа, сен ошондой боюнча калып кала бересиң да. Башка бирөө тарбиялабайт эч качан. Башка бирөөнүн мисалы жаман нерсени үйрөтүп атасың, тигине мындай деп эме кылганда деле ал нерсени эгерде кандай тарбиялансаң, ал нерсени өзүңө кабыл албайсың. Мисалы, эгерде өзүң начар тарбиялансаң, ал нерсе жаныңда жүрө берет. Кайрат Салмакеев деген атыңыз бар, Кайрат Кыргыз деген. Анан ошол эки образда эки башкачасызбы? Жок, ошондой эле. Мисалы, Кайрат Кыргыз көбүнчөсү баягы сахнага чыкканда, анан чет мамлекетке барганда баары бир Кайрат Кыргыз болуп эметиле берет да. Документальный мындай бирдекени жазыла турган болсо, анда Кайрат Салмакеев болуп кетет. Же болбосо Кайрат Салмакеев каша Кайрат Кыргыз. Кавычка закрывается дегендей. Ата эне деп калдыңыз. Бул өнөр сизге кимден өткөн? 2-чи классыңызда Шубинге келиптирсиз, балким ата энеңиз чыгармачыл адам, биз билбеген өнөр адамдары. Мугалим, жакшы ырдайт, баягы сабак берип атканда ошо балдарга үйрөтөт, ырдатып үйрөтөт. Сыягы ошол ата энелерден го, мамаман эле го дейм. Кайрат байке, хайп деп калдык. Анан ошол мындан 1-2 жыл мурун Ырчы Курал Чокоевдун берүүсүнө барып да бир чоң талкууга алындыңыз эле да. Анан ошол нерсе сизге эфир чыккандан кийин өзүңүз көрүп кандай кабыл алдыңыз эле? Капа болгон жок белеңиз өзүңүз? Жок, капа болгон жокмун да. Мисалы бул жерде баягы башкача айтканда баягы мен негизи баягы көп сөгүнбөйм да. Андай нерселерди мен өзүм кабыл алган деле жокмун, өзүмө деле принимать эткен деле жокмун, мен билген да жокмун эмне болуп атканын. Мисалы деле мындай айтканда, анан передачаны карап отурсаң, булар деген баягы российский немеге
өтүп алышкан да, российский мененчи. Алар Россияда дагы, например, ошо сөз менен байланыштырып, ортосунан кандайдыр бир ошого ыңгайлаштырып сөгүнгөндө гладко, красиво билинбей кетет да. Мисалы, алардын передачалары бар. Бирок настолько адамды унижать этип, же болбосо ошону басмырлап, же болбосо аябай туура эмес мындай сөгүнбөйт да. Эме кылгандачы. А биздикилер болсо баягы тоже бир аз кемчиликтер кетип калды да. Мисалы, куралдын мен уровень жакшы билем, ал билет кандай эме кылышты. Мисалы, жанындагы балдардын уровени чуть-чуть баягы төмөн болгондуктан, анан ошон үчүн баягы эмете албай кетишти да. Баягы ушинтсе болот экен деп эле баягы прямой кетип калып атат да. Өзүнүн дараметин көрсөтүп коюп атат да, өзүнүн деңгээлин көрсөтүп коюп атат да. Бул жердечи. Анан кийин ошо жерден дагы, например, сөгүнгөн все равно неприлично да. Мен баягы далактап ойноп, элдер менен ойноп эме кылганы менен андайга келгенде мен эмем деле жок да, мисалы. Андайга мен көнгөн эмесмин да. Мырза катар өмүрүңүздө сөгүнгөн эмессизби? Мен сөгүнгөнүм вообще жок негизи, сөгүнө албайм да мен негизи. Значит, родители сөгүнбөйт. Если родители сөгүнсө, мен да сөгүнүп кете беришим мүмкүн болчу да. Башка бирөө болгондо балким ошону жүрөгүнө жакын алып капа болмок. Мисалы үчүн Курал Чокоевго сиз мындай ак көңүл адамдардын жүрөгү найзык болот го. Сизге катуу тийбептир да демек? Жок, мен ойлонгон деле жокмун аны. Ырдап берсеңиз жакшы болмок, Кайрат беке, кыргызча ырлардан. Элдик. Мейли, ырдап берейин. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысы көлдүн таңындай. Месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысы көлдүн таңындай. Көзүң укмуш акчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Унутуп калдым. Что-то не болуп калды да. Башка ырдырдасаңыз эле болот. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунун жиреп абанын, учуна жетпей сананын. Убара болуп кылычактап, артымды улам карадым. Ойлонсом болуп көгөлө шат, жолуксам деймин кайрабат. Театр ачып жатканда нарындан жазган саламка. Ай, 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 нарындан жазган саламка. Нарындан жазган саламка. Чоң рахмат, сонун аткара болду. Сиздин ушундай комуз менен ушундай ырларды ырдаганда, Кайрат сен ушундай ырдай аласыңбы деп таң калгандар болобу? Көрүүчүлөрдөнбү? Эми азыр элим удайырбады дейм. Элим бар билет да ошо. Той кечелерге баргандабы, балким укпагандар бар чыгар. Кайрат кыргыз деген эле образыңыз менен тааныгандар деле бар да сизди, мисалы үчүн. Жок, азыр билишет баардык деген эле комуз менен ырдаган. Көбүнчөсү ошо комуз менен барам да мен. Комуз менен азыр тойлордун баардыгына кыргызча форма тебе кийип алып. Жок, обычный эле. Обычный, кандай болуп турсам ушундай эле. Чачыңызды ушундай кылып алып эле комузда алабыз. Эми тарап алам дейчи, конечно. Кадимкидей эле барып эле, конокко келгендей эле барып эле, анан кийин
ырдап эле кетип калабыз. Анан баягы кафелерде анан башкача уже өзүнчө бир образ менен өзүнчө бир стиляга болуп деп коеюнчу. Аяк баягы концерт сыяктуу да, эми чоң сахна сыяктуу бир эме да. Бир азыркы турне деп коеюнчу. Ошондой нерсе да. Аяктан бир ырдап эме кылабыз дегендей. Эми алдыдагы кандай пландарыңыз бар? Алдыда бир жакшы бир пландарыбыз бар. Буйруса, мынакей өзүбүздүн жакшы бир окуучуларым даяр болуп калды конкурстарга катышканга. Ошолордун баардыгын тең конкурстарга чыгарам, иштейбиз дегенде. Андан сырткары ошо фольклорный ансамбль Чабдарат деген фольклорный ансамбль бар. Ошо өзүмдүн группалаштарыман, досторуман түзүлгөн. Ошолор менен чоң бир жакшы бир концерттерди уюштуруп келе жатабыз дегендей. Андан сырткары ошол буйруса өзүмдүн концертимди берген жатам. Ошо концерт менен даярдык болуп атат дегендей. Жеке концертиңизди ушул 2023-жылы, ооба, буйруса. Кайрат байке, анда убактыбыз бир аз тар болуп турат. Сизге келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Чыгармачылык ийгилик. Концертиңизден жолугушалы анда, Кудай буйруса. Ой, чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Силердин дагы YouTube каналыңарга, силердин жалпы жамаатыңарга дагы ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар. Сиздерди абдан уважать этебиз, жакшы көрөбүз. Кезигип турабыз дегендей.